Партия өкүлдөрү менен жолугушуу майрамдагыдай эле шаң менен коштолуп турду. Анткени кары жаш дебей салтанаттуу кийимдери менен ашыгып келишти. Залга батпай агылып келгендердин арасында Нурбек өзүнүн жаш спортсмендери менен кошо кирди. Нурбек жана ал тарбиялаган жаш спортсмендер Өнүгүү Прогресс партиясы менен жакындан тааныш. Жарым жыл мурда спорттун кикбоксинг түрү боюнча сүйүүчү катары эле машыгып келишкен өспүрүмдөр эми партия тарабынан ачылган Өнүгүү мектебинин жардамы менен алдыларына келечектүү максаттарды коюп жатышат. Взять Киргизию. Я думаю, получится. Не у всех, но у некоторых. Партия өкүлдөрүнүн айтымында спорт тармагына жакындан көңүл бурулган. Программада каралган бул багыт боюнча Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөсү олимпиадалык чемпион Каныбек Осмоналиев өз сөзүндө токтолду. Бакыт Төрөбаев болсо жалпы спортту өнүктүрүү бул партиянын негизги багыттарынын бири. Спорттун бардык түрү боюнча мелдештер жергиликтүү аймактарда дайым өткөрүлүп турушу керек деген оюн билдирди. С полгода один раз турнир проведется и все. Это не спорт. Болгону жарым жылда бир жолу мелдеш уюштурулат. Бул спорт эмес. Спорттун волейбол, футбол жана башка түрлөрү боюнча айыл өкмөттөр аралык турнирлерди өткөрүп туруу зарыл. Мына ушул багытта иш жүргүзүшүбүз керек. Партия төрагасы Бакыт Төрөбаев үчүн Кыргызстандын жараны кайсы улуттан болбосун айырмасы жок. Бир гана кыргызстандык болуш керек. Улутуна ээлеген кызматына жана туткан динине карабай, ар ким тең укуктуу жана милдеттүү. Наша партия придерживается интернационализма. Биздин партия бардык улуттарды колдойт. Мен өзүм орус тилиндеги мектепте окугам. Татар, башкир, дунган, орус, өзбек улутундагы досторум көп болчу. Алар менен азыркы кезге чейин жакшы мамиледемин. Биз эч качан сен бул улуттансың деп бөлүнчө эмеспиз. Дайыма ынтымакта болчубуз. Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда бажы биримдигине кирүү биздин айыл чарбабызга жардам берет. Ал үчүн биз зарыл болгон кадамдарды жасашыбыз керек. Евразиялык союзга кирген өлкөлөрдү продукция менен камсыздоо, лабораторияларды куруу, ветеринардык кызматтарды өнүктүрүү жагдайлары бар. Чтобы наша продукция была Биз чыгарган продукция стандартка туура келе тургандай сапаттуу болушу туурасында ойлонушубуз керек. Вот над этим мы должны думать. Сөз сүйлөгөндөрдүн бардыгы партия үчүн эң негизгиси бул Кыргызстандын жараны. Тагыраак айтканда, бардык реформалар жана бийликтин жасаган иш-аракеттери кыргызстандыктардын жашоо турмушун жакшыртууга багытталышы керек. Если у человека желудок пустой, если у человека карман пустой, Эгер адамдын курсагы ач, чөнтөгү акча жок болсо, үй бүлөсүн бакканга, жерин иштеткенге каражаты жок болсо, анда ал кайдагы идеология же саясат жөнүндө ойлонот. Айыл чарбасы, билим берүү, маданият, спорт, экономика. Чүй облусунун Ысык Ата районунан келген 14 айыл өкмөттүн тургундары партия жана партиянын төрагасы жөнүндө ошондой эле буга чейин жана келечекте жасала турган иштер тууралуу толук маалымат алышты. Мне понравилась вот эта встреча, очень много было народу. Мага бул жолугушуу абдан жакты, өтө көп эл келди. Партиянын өкүлдөрү да иш билген адамдар экен. Көптөгөн жакшы ойлор айтылды. Алардын койгон максаттары ишке ашсын. Название партии «Прогресс» действительно соответствует тем целям и задачам, которые... Партиянын жасаган иштери жана алдына койгон максаттары партиянын аталышына дал келет. Бул жаш, терең ойлоно билген лидер элге жардам бере ала турганына жана элди туура багытка үндөп, жаңыча идея менен жүргүзө ала турганына көрсөттү. Мунун өзү жакшы жөрөлгө. Я думаю, это уже хорошо. Люди нацелены не на то, чтобы на говорильню, а на практические дела. Бул партия сөз түрүндө эмес, иш жүзүндө иштеген жаш адамдардан турат экен. Элдерге жакындан жардам көрсөтүү. Мисалы, дунгандар тыгыз жайгашкан айылдарда кыргыз тилин үйрөтүү, же таза суу чыгаруу өтө маанилүү маселелер экендиги талашсыз. Где компактно проживает Дунгане, это очень важно. Мындан келгендердин жарымынан көбү партиянын мүчөлөрү. Ал эми жаш машыктыруучу Нурлан үчүн баары чечилген. Жаш балдарды тарбиялап, бийиктиктерди багынтууну ал Өнүгүү Прогресс партиясы менен биргеликте баштаган. Ошондуктан ал Кыргызстандын келечегин бул партияга тапшырууга даяр.